Кыргыз Республикасынын вакансиялар порталына кош келиңиздер. Алгач браузерди ачып, дарек тилкесине кызмат chekit.gov.kg сайтын терип киребиз. Бул порталда конкурс өткөрүп жаткан мекемелердин вакансиялары илинген. Конкурска тапшыруу үчүн жогорку оң бурчтагы жеке кабинетке кирүү баскычын басып, купуялык салык, колдонуучулук макулдашуу менен таанышып, ИБТ басабыз. Андан соң жеке идентификациялык номерин киргизебиз. Ушундай ката жөнөкөй жарандарда чыгышы мүмкүн. Бизге катталыш үчүн түндүк мобилдик тиркемеге кирип, булуттук электрондук кол тамгага дегенди басып, сертификат алуу зарыл. Алгандан соң жашыл белги болуп калат. Андан кийин түндүк мобилдик тиркемеге кирип, QR-код ачып, скан өткөрүү зарыл. Жеке кабинетке кирип, маалыматтарды толук толтуруу керек. Негизги маалымат бөлүмдө колдонуучунун аты жөнү, туулган күнү тууралуу маалыматтар бар. Бул бөлүмдө электрондук почта, телефон номери жана жашаган жеринин дареги толтурулушу шарт. Жеке маалыматтар толтурулган сайын толтуруу пайызы көрсөтүлөт. Билим алуу маалыматтарын кошуу, жогорку окуу жайдын аталышы, адистик, квалификация, башталган күнү, бүткөн күнү, билим берүү түрү, багыты, документти жүктөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Жумуш тажрыйбасын кошуу, уюм, бөлүм, кызмат орду, кызматтын түрү, ишмердүүлүк чөйрөлөрү, мөөнөттөрү, документти жүктөө, маалыматтарды так жана толук толтуруу зарыл. Жаран вакансиялар бөлүмүнө кирип, вакансия тандап, арыз тапшыра алат. Арыз тапшырууда кеңсе тандоо зарыл. Кеңсе тандагандан кийин катышуу үчүн арыз түзүү бөлүмүнө кирүү керек. Арыз дегенди басуу керек. Арыз экранга чагылдырылат. Арыз менен таанышып, кол коюу керек. Кол коюуга код алууда код электрондук дарекке барат. Арыз электрондук кол тамга менен бекитилип, менин жоопторум бөлүмүндө жайгашат. Ошентип сиз сынакка катышуу үчүн арыз тапшырдыңыз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кош келиңиз.